Баткен командасы бул ат арытып, жолго арытып, өрүк сарылуу Баткенден бери ойун алып барып жатышат. Ал эми алардын каршылашы Баткен командасы голду жаратты. Голдун автору 18-катар санында Бек 3-чү, Ашурали Уулу Темирлан 77-чи, Бектемиров Саид Азим 18-чи, Мусаев Идрис 11-чи, Токтоназаров Дастанбек 9-чу, Али Уулу Алмаз 6-чы кошулду. Эң мыкты дарбазачы менен бирге чыгып келүү, сокку uzatуу. Дарбазачы биринчи соккуну ийгиликтүү түрдө ырзгырды, экинчи дагы сокку uzatылды, бирок экинчи ауттан оюнга кошулду. Сокку жана гол. Мына ушинтип абалды экеселентип кетти. 11-чи катар санындагы Мукушбеков Рамис болду. Коюп oyun алып барып жаткан Тартырбийди алса сокку uzatылды, көрүшүңүз мүмкүн. Сокку uzatылды. Экинчи сокку дагы uzatылды жана экинчи соккунун жыйынтыгын тайм-аут. Ушундай тартырлуулар орнашышы мүмкүн. Бирок 7-чи катар сандагы оюнчу Тартырбийди сокку uzatуу көрүшү, сокку uzatылды жана гол. Мына ушинтип Баткен 1-чи катар санындагы Мусаев Идрис болду. Эсеп санда. Дагы бир жолу саламатсыздар урматтуу футзал көрөрмандары. Сиздер футзал эки оюнчуну артта калтырды, чыгарып бер жасалды жана гол. Мына ушинтип Баткен жаты дагы бир жолу жетише алды. Бул голдун автору 3-чү катар санындагы Асанов Жеңишбек болду. Топту тартып алды, дарбазага сокку uzatылды жана гол. Эсеп сандары өзгөрүлүп отурат. 6-0. Катар санындагы Абдумалик уулу Эламан болду. Абдумалик уулу Эламандын ампуласы албетте жарым аянтында. Ызагулуу Исламдын соккусу. Бирок бул лашы артынан сая түшүп келип эч кандай өкчүрүп келген жок. Биринчи голду көрүшүңүз мүмкүн деген менен бирок бар ызгырып өттү. Чыгарып берүү жасалды. Дагы бир чыгарып берүү бар. Эми гана соккуну көрүшүңүз мүмкүн. Сокку жасалды, бирок коргоочу өз ордунда. Дагы бир сокку көрөбүз. Ой, бирок мына ушинтип белги берилди.